эки жак катуу тиреш болуп атпайбы? Моментин колдонуш керек да, ушундай там 100 деп айтпаш керек. 50 баладай дайым стартта болот, жардам берип койгула аркы берки деп. Если биле ошондой адамдар боло турган болсо биле жардам бердим, мен чыгып биле эркекче айтып аттым сизге, жанынан чыкпай жардам берем биле. Бишкектин 1-май райондук соту президент Садыр Жапаровдун мурдагы тарапташы активист Мелис Аспековду 2 айга камакка алды. Бул тууралуу 30-сентябрда райондук соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Аспековго кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылууда. Ага чейин сот стүйүндө Аспековго үнү таандыктелген аудио тараган. Анда активист абактагы Аскат аттуу киши менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны бошотууга аракет кылаарын айтып, колдоого чыкканга бала сураганы айтылат. Кыргызстанда атамекендик автобустарды кураштыруу менен алектенген Белес компаниясы брондолгон унааларды чыгарууну пландоодо. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси Мирбек Аскалиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаров менен УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевге кайрылуу жасады. Анда компания брондолгон машиналарды чыгарууга мамлекеттик буйрутма берүүсүн суранган. Өндүрүүчү брондолгон машинанын сапаты кытайлык жана орусиялык өндүрүүчүлөрдөн эч айырмаланбай тургандыгына кепилдик берген. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Facebook барагына мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушун колдой тургандыгын жазды. Ал 90-жылдары бир чет элдик делегация желектеги күндүн нурун күн карамага окшотконун эске салып, аны чыныгы күн нуруна окшоштуруу туура деп эсептейт. Чындыгында биз 30 жыл башкаларга күн карамадай болуп келдик деп өзүңүздөр деле айтып каласыздар. Эми гана өлкөбүз өнүгүү өсүү жолуна ишенимдүү багыт алды. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик туусунун бир элементи эле эмес, түп тамыры менен таанылгыс кылып өзгөрткөн өлкөлөр бир топ, деди ал. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8-926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.